Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Это 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств. Лидеры Кыргызстана, Казахстана, Турции, Узбекистана и Азербайджана в этот раз собрались в Астане. До этого в марте главы государств уже встречались в Анкаре, но то был внеочередной саммит. Рота. Алдыға шолшы. Қарау. Бар. Солшин. Қарау. Бар. Президенті. Солшин. Қарау. Бар. Hayır. Hayır. Рота. Алдыға солшын. Қарау. Бар. No, April last.
Обсудить лидерам, безусловно, есть что. Эта встреча проходит в сложный период мировых кризисов и изменений, которые требуют совместных усилий по их преодолению. А потому, как отмечает президент Садыр Джапаров, организация должна и далее продвигать и развивать сотрудничество между странами на основе принятых стратегических документов, а именно видение тюркского мира 2040 и пятилетней стратегии организации тюркских государств. Келесі сөз Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нұрғожаевич Жапаровқа беріледі. Урматтуу президент мырза, кадырлуу мамлекет жана өкмөт башчылары, урматтуу башкы катчы мырза, Түрк мамлекеттер уюмунун мааракелик 10-чу саммитинде сиздер менен жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. Биздин кезектеги жолугушуубуз түрк дүйнөсүнүн динамикалуу өнүгүп жаткан заманбап жана ишенимдүү өнүгүп жаткан борбор калаларынын биринде Астана шаарында өтүп жатат. Эң оболу Казакстан Республикасынын президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемеловичке жылуу меймандостук жана иш-чарабызды мыкты деңгээлде уюштуруп жаткандыгы үчүн терең ыраазычылык билдирем. Жакында эле Түркия Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесин белгилеген урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзаны Түркия Республикасынын күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Мындан туура бир кылым мурда боордош түрк эли Мустафа Кемаль Ататүрктүн жетекчилиги астында биримдиктин жана ынтымактын урматы үчүн улуттук улуу күрөшкө аттанып чыккан. Бир кылымдык тарыхында даңазалуу ийгиликтерди жарата алган Түркия бүгүнкү күндө дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн катарынан орун ээледи. Учурдан пайдаланып, урматтуу Илхам Гейдарович Алиевди Карабах аймагындагы суверенитет орнотулгандыгы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кыргызстан эл аралык деңгээлде таанылган чек араларда Азербайжандын аймактык бүтүндүгү тууралуу позициясын туруктуу карманат. Кыргызстан жогорку мазмундуу деңгээлде бир катар маанилүү иш-чараларды уюштуруп, Түрк мамлекеттер уюмунун күн тартибин жигердүү илгерилеткен жана уюмдун алкагында ар кандай тармактардагы кызматташтыктын туруктуу өнүгүшүн камсыз кылган Өзбекстан Республикасынын уюмда жасалган төрагалыгынын жыйынтыктарын жогору баалайт. Биздин уюмдун ишине салттуу түрдө катышып жүргөн урматтуу Виктор Орбан мырза менен урматтуу Курбангулы Мяликулиевичке кайрылып, чын дилимден кош келиңиздер демекчимин. Түркмөн боордошторубуз жакын аралыкта Түрк мамлекеттер уюмуна кошулуу боюнча маанилүү кадам жасайт деп ишеним артамын. Венгрия уюмдун ишбердигине зор салым кошуп жаткандыгы бизди кубандырат. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү уюмубуздун 10-чу саммитин өткөрүп жатабыз. Түрк мамлекеттер уюму жыл сайын бекемделип, биздин биргелешкен аракеттерибиз менен тарыхый, маданий жана диний жалпылыгынын негизинде маанилүү аймактык бирикме болуп калат деп ишенемин. Бүгүнкү күндө эл аралык коомчулук биздин уюм менен өз ара аракеттенүүгө кызыгуусу артып келүүдө. Катчылыктын эл аралык жана аймактык уюмдар менен кызматташууну жөнгө салуу боюнча аракеттерин толугу менен колдоймун. Бул өңүттө экономикалык кызматташтык уюмунун Түрк мамлекеттер уюмда байкоочу болуу ниетин кубаттайм. Ал жөнүндө бүгүн биз чечим кабыл алабыз. Экономикалык кызматташтык уюму менен Түрк мамлекеттер уюмунун ортосундагы өз ара аракеттенүү, кызматташуунун жаңы перспективаларын табууга жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, бул уюмдарга кирген мамлекеттердин ортосундагы диалог бекемделе берет деп ойлойм. Биздин саммит дүйнөлүк кризистер жана аларды жеңүү үчүн биргелешкен аракеттерди талап кылган, чоң өзгөрүүлөргө туш болгон мезгилде өтүүдө. Жалпы мамлекеттерибизди ийгиликтүү ишке ашыруу жана алдыбызга коюлган максаттарга жетүү үчүн саясий эрк жана олуттуу экономикалык дараметке ээ болушубуз үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ушуга байланыштуу биздин уюм тарабынан кабыл алынган түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 жана 5 жылдык Түрк мамлекеттер уюмунун стратегиясы сыяктуу стратегиялык документтердин негизинде өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да илгерилетүүгө жана өнүктүрүүгө тийиш. Мындан тышкары биз кабыл алып жаткан документтер Астана актысы жана саммиттин жыйынтыктоочу декларациясы биздин кызматташтыктын негизги багыттарын камтыйт. Кыргыз Республикасы өз кезегинде
алдыга коюлган милдеттерди мындан ары ишке ашыруу үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Урматтуу достор, бүгүнкү саммит Түрк Тайм темасында өтүүдө. Түрк кызматташтыгын өнүктүрүүнүн максаттары жана приоритеттери биздин мамлекеттерибизде жүргүзүлүп жаткан экономикалык саясатка шайкешкелерин эске алуу менен Кыргыз Республикасы уюмдун алкагында көп пландуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Албетте, дүйнөлүк жана улуттук экономикалардын өнүгүшүнө түздөн түз таасирин тийгизген дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга байланыштуу азыркы мезгил жалпы адамзат үчүн оңой эмес. Мындай абалда биздин түрк өлкөлөрүбүз экономикалык дараметин арттыруу жана туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү боюнча күч аракеттерин бириктирүүсү абдан маанилүү. Ошол эле учурда заманбап чакырыктар өлкөлөр алдында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана перспективаларды ачты. Түрк экономикалык кызматташтыгынын маанилүү натыйжаларынын бири катары Түрк инвестициялык фондун түзүүнү кубануу менен белгилейм. Фонддун ишин баштоо структуралык өзгөрүүлөр маалда өзгөчө актуалдуу. Мында бизнестин муктаждыктарын канааттандыруу жана бизнес пландарды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон каржы рыногунун ар кандай инструменттеринин жеткиликтүүлүгүн сактоо жана кеңейтүү чоң мааниге ээ. Урматтуу кесиптештер, кызматташуунун дагы бир актуалдуу багыты санариптик трансформациянын алкагында өз ара аракеттенүү. Санариптик трансформацияны эске алуу менен бизнестин ролун күчөтүү максатында креативдүү индустрияны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Кыргызстанда ишмердиктин 99 түрүн камтыган креативдүү индустрия паркы түзүлгөн. Ал салыктын эң ыңгайлуу шарттарын камсыз кылат, ошондой эле географияга же жайгашкан жерге көз каранды болбойт. Учурдан пайдаланып, келе жаткан 2024 жылы Кыргыз Республикасында Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин санариптик форумун уюштурууну сунуштаймын. Ишкердикти колдоону жана өнүктүрүүнү, көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүүнү, эл аралык рейтингтерде позицияны жакшыртууну, салыктык башкарууну оптималдаштырууну, ишкерлердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камтыган 2026 жылга чейин бизнестин ишкердик күн тартиби ишке ашырылууда. Биз бул иште прогресске жетишүү үчүн ар бир кызыктар катышуучу, ар бир өлкө жана ар бир өнөктөш менен өз ара пайдалуу кызматташууга даярбыз. Бүгүнкү күндө санариптик технологиялар калктын жана бизнестин ыңгайлуу жашоого болгон керектөөлөрүн гана чечпестен, санариптик экономиканын контурларын жана мазмунун аныктайт. Биздин экономикалык күн тартибибизде соода, транспорт, бизнес, бажы жана чек ара тармактарына санариптик технологияларды ырааттуу түрдө ишке киргизүү биздин өнүгүү максаттарыбызга бир кыйла деңгээлде жетишүүгө жакшы мүмкүндүк берет. Урматтуу делегация башчылары, белгилүү болгондой, тез өзгөрүп жаткан ааламда почта кызматтары кабарлар менен алмашуу, почта жөнөтүүлөрүн ташуу жана акча которууларды жүргүзүүдө маанилүү ролду ойнойт. Кыргыз Республикасы почта кызматтары чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн жигердүү иш алып барууда. Кыргыз Республикасынын Түрк мамлекеттер уюму алкагында жемиштүү кызматташуусун эске алуу менен төмөндөтүлгөн тарифтер боюнча почта алмашууну өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу үчүн жумушчу тобун түзүү жолу менен Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин почта операторлорунун ортосунда кызматташууну сунуштаймын. Экономикалык кызматташтыктын дагы бир маанилүү багыты түрк өлкөлөрүнүн өндүрүүчүлөрү менен ишкерлеринин биригүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Ийгиликтүү өткөрүлгөн түрк бизнес форумдары экономика тармактарында биргелешкен долбоорлорду илгерилетүүдө өз ара кызыкчылыктын бар экендигин айгиленейт. Мындай долбоорлорду жүзөгө ашыруу бүтүндөй түрк аймагынын экономикалык дараметин жогорулатууга мүмкүнчүлүк жаратат. Ушуга байланыштуу түрк өлкөлөрүнүн ишкерлер чөйрөсүнүн соода байланыштарын, жеткирүү чынжырчаларын жана жалпысынан интеграциялык процесстерди тездетүү максатында кийинки түрк бизнес форумун Кыргыз Республикасында өткөрүүнү сунуштаймын.
урматтуу отурумдун катышуучулары, маданий гуманитардык чөйрөдөгү кызматташтыкты чыңдоонун жана өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн таанып, түрк кызматташтык уюмдары Түрксой, Түрк академиясы, түрк маданияты жана мурасы фондунун ортосундагы өз ара кызматташууну мындан ары күчөтүүгө көңүл буруу зарыл деп эсептеймин. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттерде туристтик дараметти өнүктүрүүнүн ролун жогору баалап, туристтик индустрияны өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен аракеттерди көрүүгө чакырам. Тактап айтканда, ар бир мүчө мамлекеттин маданий жана тарыхый кооз жерлерин камтыган тилдин, маданияттын, каада салттын жана диндин жалпылыгын баса белгилеген туристтик маршруттарды жайылтуу. Ушул өңүттө 2025 жылы Жалалабад шаарын түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштагым келет. Жалалабад шаары улуу жибек жолунун бир бутагында жайгашкан, анын тегерегинде көптөгөн тарыхый жана маданий туристтик жайлар, анын ичинде дүйнөдөгү ири жаңгактуу койлорунун бири болгон Арсланбоп жайгашкан. Белгилей кетүүчү нерсе, түрк дүйнөсүндөгү туризм жана табаррук зиярат долбоорун ишке ашыруу түрк өлкөлөрүндө чоң потенциалга ээ жана түрк мамлекеттер уюмунун мейкиндигинде туризмди өнүктүрүүгө маанилүү роль ойнойт. Кымбаттуу достор, келерки 2024 жылы өткөрүлө турган маанилүү эл аралык спорттук маданий иш-чарасын 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын белгилеп кетким келет. Спорттун салттуу түрлөрүн жана оюндарын мындан ары сактоо максатында Кыргыз Республикасы негиздеп түптөгөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын этноспорт иш-чаралар программасына улуттук оюндардын катарында Кыргыз улуттук оюндарынын, мисалы, Көкбөрүнүн болушу зарыл деп эсептейм. Биз бул масштабтуу иш-чараны өткөрүүдө казак туугандарыбызга ийгиликтерди каалайбыз жана бардык түрк өлкөлөрүнүн активдүү катышууга чакырамын. Урматтуу делегация башчылары, Кыргыз Республикасы 2024 жылы кезектеги саммитти Кыргыз Республикасында кабыл алууга даяр. Жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздерди түрк мамлекеттер уюмунун 11-чи саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келүүгө чакырамын. Биз уюмдун ишенимдүү өнүгүшүнө, түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы конструктивдүү жана жемиштүү кызматташтыкты, достук жана ынак коңшулук мамилелерин чыңдоого өз салымыбызды кошууга ар дайым даярбыз. Кымбаттуу достор, сөзүмдүн соңунда Казакстан тараптын төрагалыгына жардам бергенге даярбыз. Касым-Жомарт Кемеловичтин төрагалык ишине ийгиликтерди каалайбыз. Саммитти даярдоо иштери үчүн уюмдун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев мырзага жана жалпы катчылыктын командасына ыраазычылыгымды билдирип, мындан ары жаңы ийгиликтерди каалаймын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Стран Организации тюркских государств, куда входит Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Таджикистан и Туркменистан. И Венгрия, да, в качестве наблюдателя. По-моему, Венгрия уже не наблюдатель. И вот я хочу сказать. Такое событие трудно было представить еще в 90-х годах, чтобы тюркские государства объединились и вырабатывали единую повестку. И это, конечно, большой успех наших лидеров и наших стран. Да? То, что мы сегодня вырабатываем единую повестку, налаживаем торговые отношения. И то, что мы помним, что у нас общая история и что мы все братья. И вот здесь на полях саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с освобождением азербайджанских территорий, исконно азербайджанских территорий, некогда захваченных в 1994 году, да. И что я здесь хочу отметить, мы у себя в Казахстане внимательно наблюдаем за событиями в Азербайджане. Азербайджан для нас большой друг и стратегический партнер. То есть многие наши торговые пути проходят по территории Казахстана, а дальше следуют через Азербайджан и в Европу. Поэтому для нас, конечно, важны все новости, которые
которые идут с азербайджанской стороны. И мы наблюдаем за программой «Великое переселение азербайджанского народа», когда около 2 миллионов заявок, по-моему, подано уже на то, чтобы на возвращение на свои земли, на земли Карабаха. То есть в свое время с территории Карабаха бежало, в качестве беженцев было зафиксировано 1 800 000 человек, а теперь эти люди и их потомки, они возвращаются на когда-то на земли, с которых когда-то их изгнала вот эта армянская военщина. И это очень хороший знак. Мы видим, какие там строятся дома, новые дома. Людям восстанавливают жилье, когда-то уничтожено вот этими делали. И вот сегодня Азербайджан вернул свои территории. Азербайджан проводит большую работу в Карабахе по возвращению людей на свои обжитые места. И строятся дороги, железные дороги. И вот здесь я хотел бы затронуть отдельно тему Зангезурского коридора. То есть сегодня мы видим в армянском обществе, там тоже наступает прозрение, они тоже начинают рассуждать по поводу Карабаха. Вот на этом саммите тюркских государств он бы мог присутствовать в качестве наблюдателя. Да? В качестве наблюдателя Армения могла бы присутствовать. Потому что Зангезурский коридор, это интересы и Армении. Да? То есть если Азербайджан будет сегодня проводить Зангезурский коридор по территории Армении, то у армян будут преференции. Если Зангезурский коридор пройдет по армянской территории, то Армения получит преференции. Если Зангезур пройдет по иранской территории, то Армения окажется чемоданом без ручки, да, никому не нужным. Салам алейкум. 3 ноября в Астане состоялся юбилейный 10-й саммит Организации тюркских государств. На нем был принят ряд документов, направленных на укрепление сотрудничества между странами-участниками этой организации. Примечательно, что в процессе переговоров и подписания соглашений большое внимание уделялось экономическому аспекту. Это обусловлено тем, что на пространстве ОТГ наблюдается устойчивая и положительная динамика экономического взаимодействия. Так, например, товарооборот Казахстана за 12 лет увеличился 3 раза с 4,5 миллиардов долларов до 12,9 миллиардов долларов. И в краткосрочной перспективе этот показатель, возможно, достигнет 23 миллиардов долларов. Экономическое взаимодействие зависит от развития транспортных коммуникаций. И Азербайджан в Южном Кавказе имеет в этом ключевое значение. Открывая мероприятие, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с укреплением государственности. И, как отметил казахстанский лидер, открывается новая эпоха развития. Действительно, так как Азербайджан решил проблему территории, открывает новые возможности для развития транспортных коридоров, что является ключевым успехом как для Южного Кавказа в целом и для стран Центральной Азии и Турции в рамках развития Организации тюркских государств. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые главы государств и правительств, дорогие друзья, прежде всего благодарю президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и желаю братскому Казахстану успехов в предстоящий период председательства в Организации тюркских государств. Поздравляю братский Узбекистан с успешным председательством в течение года в Организации тюркских государств. Рад вновь находиться в городе Астана. Это мой 3-й визит в Казахстан за последние 2 года.
Каждый раз, приезжая сюда, я становлюсь свидетелем реализации успешных реформ и масштабных строительных работ в Казахстане. Поздравляю руководство Казахстана со всеми достигнутыми успехами. Укрепление отношений с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. Фундаментом наших отношений являются этнические и культурные корни, язык, общее прошлое. За период, прошедший после Нахчеванского саммита в 2009 году, наше сотрудничество в различных сферах было институционализировано. Организация тюркских государств прошла успешный путь развития. Сегодня наша организация обладает большим политическим весом и авторитетом на международном уровне. За последние 2 года я совершил 20 визитов в государства-члены и страны-наблюдатели Организации тюркских государств. Руководители братских государств за этот период также много раз посещали Азербайджан. В октябре в городе Шуша был организован первый культурный форум тюркских государств. Пользуясь случаем, выражаю признательность за оказанную вами поддержку в объявлении города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год. Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше 20 миллиардов долларов США. Основную часть составляют инвестиции, вложенные в Турцию. Начался процесс создания совместных инвестиционных фондов. Создано Азербайджано-Узбекский инвестиционный фонд и Азербайджано-Кыргызский фонд развития. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в январе-сентябре 2023 года товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами вырос на 40%. В контексте развития наших отношений важное место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками и вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад. Жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатының 52 килограмм салмақ дәрежесіндегі жарыс жеңімпазы мен жүлдегерлерін қарсы алыңыздар. Please welcome the medalists, the 52 kilogram weight category. Марапаттау рәсімін өткізу үшін Афина Олимпиадасының қола жүлдегері Серік Елеуов мырзаны шақырамыз. Bronze medalist of Olympic Games in Athens, Serік Елеуов. The bronze medalist
Ibrahim Giosov representing Uzbekistan. Kataoka Tomu representing Japan. Kumush medal iegari, silver medalist Tulebek Nurasıl representing Kazakhstan. And gold medal winner Amantur Jumayev representing Kyrgyzstan. Ханымдар мен мырзалар, Кыргызстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Ladies and gentlemen, please all rise for the national anthem of Republic of Kyrgyzstan. Жарыс жеңімпазы және жүлдегерлермен естелік сурет. Family picture, please. Одновременно это является моделью дружбы, согласия и мира на кыргызской земле, поддержки национальной политики государства. Мы выбираем стабильность. Это прямая дорога к процветанию страны. Хлеб пришел к нам из глубины веков. Он каждый день на нашем столе. Без него не обходится ни завтрак, ни обед, ни ужин. Он сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Он наш верный друг, имя, которое мы произносим с любовью и теплотой. Его имя – это хлеб. Хлеб – это символ благополучия, достатка. Хлеб на столе – это богатство в доме. А часто ли мы задумываемся, когда берем хлеб в руки, сколько ему лет? Хлеб считается священным продуктом на столах. Это связано с его свойством быстро утолять голод, так как он имеет высокую пищевую ценность. Более того, тот, кто знает, каким нечеловеческим трудом давался этот самый продукт нашим предкам, понимает, почему он имеет такой высокий статус среди всех продуктов питания. А человек, который печет хлеб, называется пекарь. Уважаемые зрители, мы представим вам интересный видеосюжет, снятый в рамках программы «Мост дружбы» в Трабзоне, Турция. Представитель отдела культуры и туризма Трабзона отвел нас в пекарню на первом этаже старого здания. Она называется пекарня Ружди. Прежде всего отметим, что выпекаемый здесь хлеб весит 2 килограмма. Здесь мы познакомились с владелицей пекарни. Она предложила нам купить хлеб. На что мы ответили: нет, мы приехали из Кыргызстана и снимаем фильм о реалии жизни.
Пекарня Рюшту – одно из самых посещаемых мест Трабзона, история которого насчитывает 100 лет. Вызывает большой интерес у всех, кто приходит сюда за хлебом и местным лавашем. 4-е поколение продолжает служить здесь, в этой пекарне, где Халил Уста испек свой первый хлеб в 1920 году. Пекарня, которая ранее работала только как печь для хлеба, позже начала готовить местные питы и стала известна во всем регионе. Сорта лаваша с мясным фаршем и маслом, жареные и по-серменски традиционные и вкусны. Хотя пекарня не является рестораном, здесь вы можете поесть лаваш, который выходит из духовки горячим, с айраном, на длинном столе внутри помещения. Так как место, известное как Дом Рюшту, является пекарней, самым важным продуктом среди выпускаемых здесь изделий является хлеб. Внутренняя часть пекарни Рюшту узкая, лаваш выпекается в духовке слева. Пита с фаршем оказывается на столе на бумаге, как только выходит из духовки. Вдобавок к этому большое количество масла. Вакфи кебир тает от жара лаваша, и запах его распространяется повсюду. Все питы хрустящие, от всех разносится восхитительный аромат. Пекарня использует местные натуральные продукты, чтобы передать этот уникальный вкус. Самое интересное то, что изготовляемый здесь в пекарне 2-килограммовый хлеб хранится очень долго. Он не портится, даже турецкие семьи, живущие в европейских странах, увозят отсюда хлеб из Ружди в Германию, Францию и другие страны. Ешьте вкусно, приятного аппетита!